Assalamu алейкум, урматтуу замандаштар, амансыздарбы? Бирден лайк басып, болгон группалар менен бөлүшүп коңуздар. Кармага туткан орозоңуздар кабыл болсун. Биз бүгүн мандариндебиз, мандарин. Мандарин рыногуну билбеген мекендештери жок болсо керек. Бул жер ошол биздин бир туугандар Орто Азиядан келген мекендештер көп эмгектенген бир рынок болуп калды да. Адал эттер сатылат, оптой продукталардын көп ушул жактан алып дүкөндөр сатышат. Бул жерде чайхана Мундуз деген бар, өзүбүздүн кыргыздаркы. Анан мунун экинчи филиалын мен метро Чертановскийден тартканмын. Ал жактан жакшы просмотр алып, аябай көп мекендештер азыркыга чейин барып чай ичип атасыздар. Жакшы өзгөчөлүк, арзандатуу, орозонун урматына акция уюштуруптур. 6 жолу ушул жактан чай ичесиздер. Бул филиалынанбы, наркы филиалынанбы талон берет экен, печат басат экен. 7-чи тамагы бекер болот. 7-чи жолу келгендеги тамагы бекер болот мына айткандачы. 500 рубльдик чек болот экен мына айткандачы. Тамактары да арзан жөнү дейт. Анан озачарларда, негизи эле башка иш-чаралар болгон болсо, шоу той боло, башка нерсе өткөргөн болсо, элден өзгөчөлөнүп, чөнтөк бап, арзаныраак кылып беребиз деп айтты туугандар. Мен нени алдым деп чала бересиздер. Мен Чертановскийдеги филиалындагы көргөзөмүн. Бизден алыстабай туруңуздар. Бул жерде парковкалар бар, эптеп койгонго болот. Наркы жакка койсоңуздар болот. Ичкери саатына 100 рубльден. Анан бул жерде арендага бериле турган бир чаган помещение бар экен. Андан айтып коеюн туугандар. Бул шаурмадан ушул бир туугандарга карайт экен, дарак жылбасаң. Грилдер сатылат экен, шаурмалар бар экен, самса, нан, бардык нерсе ушул өздөрүдөн жабып чыгат экен да. Бул жерде алган адам дүкөн кылып иштетсе болот, эт-пет, мөмө жемиш сатып иштетсе болот экен. Бул 28 квадрат метр экен. Даяр бизнес, готовый бизнес кылсаңыздар дагы болот. Же арендага алып тагы иштетсеңиздер болот экен. Ичинде көптөгөн оборудованиялар бар экен. Менин идеям ким алса дагы мындай кыйгач кылып полка кылыш керек. Бул жерге мөмө жемиш сатканга болот экен деп айтат элем да. Эшик ар дайым ачык болот, же могу айнектен алмаштырып коюш керек. Мындай кылып туруп мөмө жемиштер ящик менен тизип, нарагын эт-пет кылып сатса болот экен. Эми калганын ала тургандар сүйлөшүп аласыздар. Ойлодум эле, мына жерде Фатима бар го десем, бул жагы аксессуар саткан дүкөн болуп кетиптир. Кыскасы айтканда, конкурент жок деген нерсе да, 24 саат бою кылып иштетип, акчасын кылса болот. Чакан ролик тартканбыз, ошого көңүл буруңуздар анда. Келсеңиздер, бул филиалдан негиздегендердин бири Дарстан Тос болот. Амансыңбы? Сиздер жакшы турган? Жакшысыздар. Кызматтасыздар, а? Буюрса. Мынакей, бул ичине бир учурда канча адам батат? Машинадан баштасак. Эгер бир учурда толук толтура турсак 100га чейин батат. 100га чейин адам батат, а? Орозого, Озо чарбагына мына ушундай суларды коюп тур. Ооба. Мына азыр уже асырдан өтүп шам болоюн деп калды. Озо чарга калды, ооба. Ушундай финикилер, суулар менен коюп берилет экен. Анан негизи эле келген мекендештерге борсокту бекер берип атыптыр да. Ошонусу жакты. 3-4 күн алдын келгенде бир 4-5 борсок берди, 4-5 штукчу. Баштадык ана мындай акырын көргөзө берели анда. Ушундай ыңгайлуу отуруп, чай ичип, тамактанып кетсеңиздер болот. Ички атмосфераны көрдүңүздөр да эми яркий. Өзүбүздүн этно форматта жасап алабыздар анда. Аракет кылып атабыз, дагы эме кылышкачы. Бул жак 24 саат бою кызматта. Жакшы экен. Бул жактарда отурсаңыздар болот. Тапчаңга көмбөгөндөр, столдор менен Мундуз чайканасы. Сырт көрүнүп турат экен бул жактан. Аура жакшы, өтө жакшы. Бул жакта колду жууп дегендей күзгүгө көрүнүп, Арсен өзүңдөн бир көрүнүп кой. Бир эки сөз сүйлөйсүң эми? Ооба, буюрса.
кызматтабыз 24 саат бою. Бияктар аз ифтарга заказ болгон эмелер. Заказ берип тур да биякта. Ушундай кылып заказ жасап беребиз. Фруктуларды алып келсеңиздер, фруктуларды коюп беребиз. Как раз. Колдон келишинче жакшы эме кылып туруп. Маяктан эле фрукт алып чыгып эле, Ооба, базардын ичинен эле фрукт алып чыгып. фрукт алып чыгып эле, жакшы. Сразу эле жасап беребиз. Анан эң бир өзгөчөлүгү туугандар, не деп айтайын дедим эле. Бул арендага берилип аткан помещениянын ээлеринен бул жигиттер ушуларга байланышасыздар. Өзгөчөлүгү деп бир вообще бир башкача нерсе айта турганда айтып койдум. Азыр тамактарыны бир катар көргөзөлүк балалар менен анан кийин көп видеого тартканда мына ашканадан тарткайсың деген сөздөр болуп атат да. Буюрса ашканасынан көргөзүп, поварлардын стажы боюнча да айтып беришет. Бул эми тооктун канаты шашлык бул. Канча бунун жанагысы? Бир эмеси 330дан. 330дан ба? Ооба. Ушундай салат жанагылар менен береби? Бир жейип кеткен адамдар кайра келип жейт. Точно. Ооба. Мурда кийин ушул мундуздан чай ичкендер комментарий күтүп калган. Реальный жазып коюңуздар туугандар. 320дан дедик мына. Ооба, 330дан. 330дан. Бул жагы бургери бар экен. Бургердин эки түрү бар. Шеф бургер бар, обычный бургер бар. Бул бургериңиз өзгөчө го. Шилекей дагы сат го бул. Фрилери менен соус баары биригип берилет да булар. Бир Канча ушул? Шеф бургер 440. 440 ба? Крылышка дагы барбы силерде? Крылышка дагы бар, ооба. Крылышка дагы бар. Мунуңуз куйрук лагман деген болсо керек мен оюмча, адашпасам, а? Жарный лагман болот. Жарный лагман. Канча мунун баасы? Булар 390-380 ошондой. Ерке обычныйлары менен. Бул тамактардын эки түрү бар лагманда. ооба. Жыты буркурайт чындыгындачы мына камерадан билинбейт, вообще кыйнап койдучу. Келе бересиздер. Оразон күнү. Зарайын айтып коюп келгиле туугандар, эмне жерде көп мекендештерибиз, бир туугандарыбыз ораза тутушат. Бул чагына көп чыкса керек деп ойлойм. Мантынын баасы канча? Бул обычный мантылар 360тан. Ушун эле жарт этилгендер болот. Алар 380 болуп берилет. Бул кандай 1 кг борсок коюп койдуңузбу? Борсоктор 1 килограммдан бул экөө 1 килограмм чыгат. Анан граммдап дагы берилет 300 грамм. Анан баягы келген конокторго мындай дагы берилет. Борсок каймагы менен берилет. Бул шашлыгыңызчы, люля кебаптар. Бул люля кебаптар ооба. Канча баасы? Люля кебаптар 270тен. Кегиле туугандар. 180 грамм болот эмесе. 180 граммдан болот. Соустары менен. Жакшы. Пайдаланып коюп келе бергиле. Анан бул жерде доллар Острый салаттар. Бул долларын не деп койду эле буну? Салат экен. Канча мунун баасы? Мунун баасы 280. 280, а? Эт менен салат жейин дегендерге алар. Баштарыңыз бар экен. Өзүбүздүн баткен күрүштүн ашынан казылары менен берилет. Канча баасы? Мунун баасы 390. 390. Салаты менен кошуп берилет булар. Салаты менен кошуп берилет, а? Чайнектерден өзгөчө экен, мына чайнектер чай берет экен. Жакшы, өтө жакшы. Бул жактан буюрса бүгүн эмеге занят этилген, ушу ифтарга. Ифтарга эме кылышаттар. Жакшы. Азыр эми кошулуп кетти. Анан бул жерде сусундуктар турат экен. Аслында Кыргызстандын эмелери сулары. Торттор бар экен. Анан домашний полный өзүбүздө жасалат бардыгы. Өзгөчө мен уборныйга киргенде барат алган ыңгайлуу экен, а? Ошонусу жакты. Дараткана, намазкана. Намазкана бар. Эки адам отуруп намаз окуганга шарты бар. Анан оплата толком наличпи же карта менен дагымбы? Ошон Перевод карта. Бул экөө тең, а? Жакында беркинде терминалда киргизебиз деп атабыз эми. Өтө жакшы. Анан ашкананын бир тазалыгын өзүңүз бир көргөзүп коюң, а? Өзүңүз мындай кирип, а? Болду. Стаждарынан айтып койсоңуз бир мекендештерге. Ооба, келе бериңиздер. Көрүп койгула. Ашканабыз ушул өтө чоң эмес. Чакан кичинекей. 3 казаныбыз бар. Эме заказный аштарга, анан баягындай эт бирдемкелерди бышыртыш керек болсо, жылкы, кой бардыгын бышырып беребиз. Бул жакта поварларыбыз 6 жыл, 7 жыл, 5 жыл, 3 жылдык стаждар менен 1 жумалык стажы барлар дагы бар. Жакшы. Келе бересиздер. Жакшы экен анда. Бул жагы прозрачный, бардыгын көргөздү, тазалыгы дагы өзүңүздөр баа бериңиздер. Эмесе Чертановскийге кеттик. Метро Чертановскийдин 4-үктүнөн чыгып мына мосттун асты болуп калат. Көлдү бойлоп мындай келе бересиздер туугандар. Метродон мындай айтканда бир 300 метрдей эле берде да. Жолдун бою болуп калат экен. Чайкана мундуз негизи метродон чыкканда эле көрүнөт мына. Чайкана мундуз. Машина менен келчүлөргө мына бул жакта саатына 50 рубльдик парковка дагы бар. Бесплатный парковкалар дагы бар. Жүрүңүздөр, бул жактан уже 24 саат бою иштеп баштаптыр.
мындай эле түшүп келгенде бул жерим туугандар фото зона сыяктуу экен да. Ассалому алейкум. Assalomu alaykum. Жакшысызбы ака, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бул агаз ошол негиздеген агабыз, бул мундуз чайханаларын. Эл менен амандашып, жаңынан баштай беребиз. Assalomu alaykum мекендештер. Мына биз чайхана Мундуз Чертанова Орозо айынын урматына 24 саат иштей баштадык. Кудай кааласа, мына таксисттер жана башка туугандар эртең менен келип ооз жаап кетсеңиздер болот. Ачык болобуз, буюрса. Жүрүңүздөр, залдарды көрсөтөйүн. Бул жерде сүрөткө түшүп, Бул жакта сүрөткө түшүп, эме кылса болот, отуруп. Орундар дагы 2 бөлөк экен демек да? 2 бөлөк мужской, женский. 2-2ден. 2-2ден ичинде. Бул жак, сол жак биздин негизги зал, основной зал. Бул жакта общий келип эме кылса болот. Көрүңүздөр, бул жакта адам көп экен. Негизи анан кийин ооз ачкандан кийин бир жарым сааттан кийин тартып атабыз. Адам жык эле. Анан бул жакта сразу эле оң жакта детский площадка. Бул жерде балдар менен келип калса, бул жакта ойноп турса болот, балдар эме кылып турса болот. Намаз окуса болот. Биз ооз ачар убакта мына жерде жыйыштырып, намаз окуганга кичине шарт түзүп бердик. Негизи намазкана бар бизде экинчи этажда. Бирок азыраак адам барат. Ошон үчүн бул жака да место кылып койдук. Баластан деп жазып, игрушкалар толтуруп коюптур. Жаш балдар ушул жака кирип койсо отура берет. Бул жак 15-17 адамга ылайыктуу. Жакшы жерлер экен, жакшы. Биз ушул жерде отурдукпу, же бул жерде? Бул жакта отурдук. Ассалому алейкум. Жакшы жерлер бар, отуруп. Бул жак 15 адамга чейин отурса Чай болот. ичкенге. Адамдар бар экен. Ассалому алейкум. Бул чоң коомдор, айыл чогулуштары, ушулар өткөрсө 40 адамга чейин кеңири отурса болот. Таксопарктардын башка чогулуштарын өткөрсө болот ушул жерде. 40 адамга чейин батат. Бул жагынан көп адам барат экен, Бул жак негизги зал ушул жер. Негизи бул жердин чакан ролигин биринчи тартканда тартып элек, мунусуна кошподук негизичи. Өтө жасалгалары жакшы, уюттуу чайхана туугандар. Өтө жакшы. Жак бар. Сусундуктар, жагы чакан бар. Кыргызстан сусундуктары негизи алсам, Кыргызстан сусундуктар сатабыз. Адал. Ашкананын жагына, дальше. Канча повар бар эми бул жакта сизде? Бизде 6 повар иштейт. Кыргызстан, Өзбекстан ушул жактан келген поварлар бүт бар. Күчтүү поварлар. Кудайга шүгүр жакшы. Тандырет, ушундай башка чайханаларда жок. Сейрек эме болчу тамактар бар бизде. Тандырет барбы? Тандырет бар. Анан заказной аштарды, куурдак, дымдамаларды заказ берсе болот. Бул жакта 4 кабина бар. 15-20 ушундай. 12 адамдык 4 кабина бар. Бул заранее заказ берип, бияқта биздин номерлерди кошуп беребиз. Ошол заказ берип эме кылса, биз даярдап беребиз буюрса. Бул жакта адамдар толуп турат азыр. Адамдар отурат. Заранее айтып, бронь этип коет экенсиздер да? Бул жакта залдар бар. 20 адамдыктар дагы бар? 20 адамдык бар, 15 адамдык, 17, 12 адамдык ушундай 4 кабина бар. Жакшы. Жакшылык жамандыктарда ушундай Куран окутуу, той, сүннөттө ошо чакан тойлор болуп калса, иш-чараларда арзаныраак кызмат көргөзгө даярбыз дейт. Анан мага көбү чалып калат да, мындай чөнтөк бабырак өзүм көрүп атасың ушундай болуп калды деген болсо, мен берип коем анда сиздин номериңизди. Болот, Куран окуткандар болсо, андай марекелер түшүнөбүз да, бир жакын жоготуп турса, ал жерге кымбат бир нерселерге өткөрүп, экономичный кылып өткөрүп беребиз буюрса. Жакшы. Группалар менен таратып коюңуздар. Талонду айтып коелукпу? Жанагыңызда? Айтып коелу. Шуну айтып коелук. Мына кайсы? Календардан сатылат экен жакта да? Календар сатылбайт, бекерлеп беребиз. Бекеринде. Ушундай Орозо айынын урматына ушундай эме чыгардык акция. Бул ар бир адам бирден эле адамга берилет. Бир адамга бир акция. Ушундай биринчи, экинчи ушундай 6га чейин эме кылдык, 7 күнгө. Бизде 6 жолу ифтар кылгандан кийин 7-чи ифтар мына 500 рубльга бизден белек болуп атат. То есть бул наркы Шелковский монтажный да Мундузга барса да болот, бизге келсе да болот. Же бир күн биз жакта, бир күн нар жакта барып туруп, ооз ача турган болсо да болот. Айырмасы жок. Негизи 6 эмени толтургандан кийин 7-си бекер. Анан кийингисин дагы жаңы эмеден баштап кетсе боло берет. Ошо орозо бүткөнгө чейин. Ушундай бизден мекендештерге белек. Жакшы мүмкүнчүлүк экен. Анан шартка байланыштуу тутпай калгандар деле келип сурай бериңиздер, Анан уялып жанагы тартынбаңыздар. Ошо 6 жолу чай ичкен болсоңуздар, 7-си уже бекер болот. Күндө 2 жолу ичесиздер, каалагандай да. Бир күндө 2 жолу ичпесе, 2 жолу деле басып бересиз, Басып берет. Прямо курдактардан заказ берген экен мына. 2800-3000 экен мына. Бир көргөзүп коеюн карындашым, мына. Мына ушундай.
шилекей да кызбай сразу заказ бериңиздер туугандар. Акча дойлоныштырып тур да. Туугандар ишиңиздерге ийгилик. Туткан карман орозоңуздар кабыл болсун. Жакшылык күндөргө жолугалы. Орозодон эми бир күнөөсү жок, бир чыгып кетелик. Жаман комментарий окубай эле коеюн ушул видеодон. Буюрса орозо ичи мындай жаман сөздөрдөн алыс болойлук. Жакшылык күндөргө жолугалганда. Рахмат. Күтөбүз туугандар барыңыздарды. Кызматтабыз буюрса. Assalomu alaykum. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.